Бактыхан Абдрахманова 2012 жылы эгиз неберелүү болгон. Күнү бою аларга каралашып үйдө болгондуктан неберелерине арнап бир иш баштасам деген каарманыбыз Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда таттууларды жасай турган чакан ишкана ачат. Башында кыйынчылыктар болуп, көп чыгымдарга учураган бул үй бүлө учурда 40 адамды жумуш менен камсыздап келет. Эгиздер деп аталган ишкана бүгүнкү күндө таттуулардын бардык түрүн жасап, Жалал Абад облусуна караштуу айылдарга, дүкөндөргө жеткирилип турат. Жумуш күнү саат 8ден кечки 6га чейин созулуп, Бактыхан айым эртеле кечке ушул жерде. Азык-түлүктөрдүн сапатынан тарта даамына чейин тыгыз текшерип туруу керек дейт каарманыбыз. Ушу билбейм, оюма эмнегедир шириндик оюма келип, ушу балдарым менен баштаган бул ишти. Келиним, ушу эгиздердин энеси, бирок аябай кыйналдык. Эгиздерди багыш өтө кыйын. Анан параллельно ушу ишти баштаганбыз. Башында аябай кыйналганбыз. 5-6 торт чыгарат элек. Ошо бир 5 торт сатсак, арендабыз каптайт экен деп бир 2-3 комнат үйдө баштаганмын. Ар бир үйдө келиндин орду өзгөчө болгондой эле, бул жерде да каржылык жагын колго алган келини Айжамал Камчыбек кызы. Эгиз кыздуу болгондон кийин үй бүлөсү менен чогуу иштегенди туура көрүп, өзүнүн жумушун ушул жакка алмаштырганын айтат. Кесибим боюнча банкирмин. Анан кийин кыздарым төрөлгөндөн кийин эми үй шартына карап банкта иштей албадым. Анан бардык семьябыз менен идеябыз болуп баштык да ушуну. Айзада Урмонова 1 жылдан бери ушул жерде таттууларды жасап эмгектенет. Айылда жумуш аз болгондуктан бул ишканада иштөө мен үчүн ийгилик деген жумушчу буларга токтолот. Өзүмдүн 2 кыз, 1 уулум бар. Алар күндө жумуштан барышыма алар да билет да мен таттууда жумуш иштегенимди. Ошондуктан алар дайыма апа бизге эмне алып келдиңиз деп алдымдан жүгүрүп чыгат. Алар жүгүрүп чыккан маалда күндө алып барбасам капа болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан күндө таттууларды алып барып, аларга дагы беремин. Буйрутмаларга карап, таттуулардын үстүн кооздоо Барчын Абдрахманованын мойнунда. Наоборот, кайра жеңил, өзүмө жагат. Ушундай бир кызыктуу нерселерди жасагам. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата айыл жергесинде мындай ишканалардын болушу жергиликтүү тургундардын жашоо шартын жакшыртаары анык. Мир Абдылдаева, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.